Sen bирөөнү тарбиялагандан көрө сен биринчи өзүңдү тарбияласаң дейт. Анда сенин тарбияңды көргөн балаң тарбиялуу болот дейт да. Таалим тарбия берип, ошону менен бирге эле өзүбүз үлгү болуп жашаганга аракетибизди дагы эле кылып келатабыз да. Коркунуч менен жашаган балада ички дүйнөсүндө жараталат. Уулду кылсаң Теңирим, ал сенин берген белегиң жанатан болуп аталып, желбиреп турсун желегим. Кыргыз элибизде ынтымак, сүйүү, тынчтык болсун. Саламатсыңарбы урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, кайрадан биз сиздер менен руханият көрсөтүүсүндөбүз. Кызматыңыздарда мен Улан Кубанычбеков. Бүгүнкү программабызда кыргыз элибизде айтылгандай жигитке 70 өнөр аздык кылат демекчи. Дал ошол 70 өнөрдүн бирин аркалап келе жаткан менин бүгүнкү программамдын башкы каарманы Чоткараев Эсенбек агай менен маектешмекчимин. Анда эмесе биз менен биргеликте болуңуздар. Саламатсызбы Эсен мырза? Саламатчылык. Кандай жакшысызбы? Саламатсыз жакшы. Рахмат, баары жакшы. Илгери биз кичинекейибизде аталарыбыз айтып койчу эле да, гүйлүгүчтү жүрөсүңбү депчи. Кудайга шүгүр. Гүйлүгүчтү жүрөсүзбү? Гүйлүгүчтү. Жакшы. Сөзүмдүн башында айттым го, баягы жигитке 70 өнөр аздык кылат депчи. Ансарында сиз дагы ошол бир өнөрдүн ээсиз. Өнөрдүн дегенин себеби ошол колуңузга калем сап алып, бир аз чиймелеп, акындык бир өнөрдү аркалап жүрөсүз. Ошондуктан улам бүгүнкү ошо руханият көрсөтүүсүндө сиз менен жалпы жонунан ошол чыгармачыл туурасында маек курайын деп чечтим. Баягы аккан арыктан согат деп безилтеден ата-бабаларыбыз айткандай, ушу бала күнүңүздөн тартып эле бир чыгармачылыкка болгон умтулуу, ушундай бир көкүрөгүңүздө ушул нерсе бар беле, же кийин эле пайда болду, эмне болуп деги эле ушу чыгармачылыкка аралашып калдыңыз? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Жакшы суроо. Негизи багы өзүң айтып кеткендей, жигитке 70 өнөр аздык дагы болсо андан бетер жакшы дегендей. Ооба, эме ушу поэзияга аралашып калган себебим мында. Мен эми кичинекейимден баштап айылда чоңойдук. Кой кайтарып, мал кайтарып дегендей. Анын эсимде ушу ал учурда Советтер Союзунун дооруда көп учурда орус кинолору болот, алардын ырларын эсимде ушу болот кантип курчуду деген фильм тасма бар эле. Бул мен жаңылышпасам Павел Корчагин. Павел Корчагин, Павел Корчагин, Островскийдин ошо Павел Корчагинде ошол ырлар, ушундай кандайдыр патриотизмди, мекенчиликке болгон, ал Советтер Союзунун учурунда кандайдыр мекенчилик, мекенди сүйүү, патриотизмге аябай көп басым коюлчу да. Ошого байланыштуу ошондой ырларды ырдап дегендей. Кыңылдап, орусча билбесең да орусча кошуп ырдап кой кайтарып жүрчү. Ансарын ошентип аракет кылып. Анан биздин арын жергесинде күнгөй беттери, анан тескей бети бар да. Күнгөй беттеринде көбүнчө кээ бир чап жерлер бар. Кызыл чаптын бооруна жазган, ыр жазып, бир нерселерди жазып, сүйүү темасында жазып, мекен жөнүндө жазган учурлар болгон. Эми кичинекей кезинде да. Анан ошентип эми мен ойлойм, бул биздин өзүң айтып кеткендей аккан арыктан суу агат дегендей, мен өзүмдүн апам негизи жакшы ырдайт, ыр жагына жакшы да. Мен балким ошо апамдан дагы мындай салымы бар го деп ойлойм. Анткени кичинекейимен ошо эс тарткандан баштап эле ошо жанына алып эле ырдап бере берчү, кичинекей кезинде жанына алып жатып деле ырдай берчү, ушундай. Ошонун себеби да бар болсо керек, ошонун себебинен ушундай ыр жазууга мындай ниет коюп кичине ушинтип жазып калган себебим бар да. Демек сиздин алгачкы ушул чыгармачылыкка кадам шилтегениңизге өзүңүздүн апаңыздын салымы бар экен да? Ооба, ошо апамдын салымы бар да. Жакшы. Апамдын салымы бар. Анан канча жаштан баштап ушу ыр жазганга, мындай колуңузга калем сап алып ыр жазганга канчанчы класстан баштадыңыз негизинде? Канча бул эми
Канча жашыңыздан дегеним да баягы. Канча жашымдан болгондо ушу армияга кетти, ошо 17, 16, 17 жаштарман го дейм. Ошол учурларда сүйүү ойгонот да. Жаш баласы, балалык сүйүү, тоок сүйүү деп коебу. Азгарылдай тоок сүйүү ойгонуп, баягы кыздарга жазып, кат жазып, ыр жазып, бирден куплет болсо да жазып, мындай берген учурлар болуп, ошентип жазылып кетти да. Ошо мен ойлойм, ошо 16 жаштарымда болсо керек. 16-17 жаштарымда. Ошо алгачкы жазган ырларыңыздан баягы сары майда сактап дегендей сактаган учурлар болду же жок, сакталган жок го дейм, андай сакталган жок. Кийинчерээк баягы эч тутуп, муну сакташ керек турбайбы? Учурлар болгон, жасасың да, бирөөнү арнап жаздың, ага бердиң, азыркыдай сотка жок, эгерде сотка болсо жазып калсаң, сен да калмак аяка жөнөтүп иймексиң дегендей да. Как кагазга жаздың, ошол бойдон кетти, дайыны жок дегендей, ошондой болду. Кийинчерээк эле отуруп, мындай акыл калчаап отуруп, анан жазып калган учурлар болду. Жакшы. Бир учурларда мындай, бул деле эргүүнүн келишинде да. Ыр деле баягы мен мындай адамдардан эмесмин. Кээ бир адамдар бар го, акындар бар. Аларга бир теманы берип эле, мисалы үчүн ушул темада ыр жазып бериңиз десе, алар отуруп жазып коет да. Бирок меникин ойлойм, бул Кудайдан депчи. Кудайдын берген бул өзүнүн шыбагасы го, мындай берген белеги го деп ойлойм. Анткени Кудай бербесе ал жазылбайт да. Анан дагы бир ырым бар, ошо бир учурларда жазылбай калган учурлар бар болчу, ошондо жазып койгон ырым бар да. Калем алып жазсам да мындай келбейсиң го дегендей да. Азыр кааласа эмесе окуп койсок да болот да. Жакшы. Агай, сиздин ырыңызга дагы азыр токтолобуз. Анан башында ушул мен сизден баягы маектешейин деген себеби, анткени сиз негизи эле башка эле бир чөйрөдө башка кесипти аркалаган инсансыз да. Тактап айтканда өрт коопсуздук тармагында эмгектеңиз буга чейин. Мен билгенден бир 25-30 жыл почти иштедиңиз окшойт, Ошого чамалап барды го. Ошого чамалап барды. Анан баягы бул деле бир баягы олуттуу жумуш го. Анан өрт коопсуздук кызматында иштегендер менен военныйлерге окшоштура берем да менчи. Сиз мындай ушундай оор басырыктуу, мындай военный адамдарга окшош мындай мүнөзүңүз бар эле да. Анан эмне болуп баягы акындык эмеге мындай умтулуп калганыңыз мени кызыктырган үчүн маектешейин дедим. Баягы тыйындын эки бети бар дегендей, баягы эки бети бар экен да. Өзүңдүн чыгармачылыгың, ички дүйнөң, руханий дүйнө экен да булчу. Руханий дүйнө да. Бул денелик иштешиң керек дегендей. Бир адам бирөөлөр эми ал акындык менен кетет экен, китептерди жазат экен, ырларды жазат экен. Мен кеми ошондой өзүмдүн кесибим негизи юрист, жогорку билим ошо. Анан ошол өрт өчүрүү жагында иштеп калдым. Ошо анан сен айткандай ошо кичине баягы Кудай берген шыбагасы, берген белеги экен, анда-санда ошентип жазып калмай адатыбыз бар. Анча-мынча чымыныңыз ойгонгондо жазып калат экенсиз. Чымындап койгансыңардай. Жакшы. Эсен мырза, анда эмесе сиздин ырыңызга көңүл буралык, анда менин көрөрмандарыма дагы кайсы тематикада ушу бир ыр окуп берейин деп атасыз? Мен азыр жогоруда айтып кеткендей эле баягы ыр дегенди каалаган учурда жазып койгон бул профессионал деп айтам го дейм да. Профессионал балким. Меники баягы Кудайым бербесе оңой менен жазылбайт дегендей да. Бир учурларда ошо канча ирет колго калем алсам дагы деп бир жазганым бар. Анан ошо мен өзүм бир 4 куплет жазып койгом. Ошол учурда өзүм мындай жазайын деп келсем эле жок да. Жазайын десем кыйналам. Бир сүйлөм келет, андан кийинкиси жок да. Анан мен ойлойм да, Кудайым, сен бербесең адам өзүнүн аракети менен эчтеке кыла албайт турбайбы? Мен ошол адамдардын катарында окшойм деп анан минтип жазып койгом да. Ыр дүйнөсү деп айтылат. Канча ирет колго калем алсам дагы, ыр жазууга чап
таппай калды көңүл багы, жүрөктө ташкындаган изденүү жок, ыр дүйнөм кумдуу чөлгө айланганбы? Жүрөгүмдөн ыр толкучу ысык көлдөй, ыр кыялы толкуп толкун түрмөгүндөй, ашып ташып жүрөгүмдө сырдуу дүйнө, толкун болуп толкуп чыкчу жээкке күндө. Ыр дүйнөсү тоо суусундай таза сезим, ыр болбосо калем барак калат жетим, жасылбаса жүрөктөгү тунук сырлар, бул дүйнөгө тынчтык сүйүү кайдан келсин? Ырдын сыры ысык көлдүн тереңиндей, ыр кыялы ала тоонун бийигиндей, бирок ырлар теңир үчүн жазылбаса, ырлар өлөт күнөөкөрдүн денесиндей деп. Ошо жүрөгүмдө ошо бул теңирден, бул жаратуучудан, бул Кудайдан ошондон келиш керек экен. Бул руханий нерсе турбайбы деп ошондо терең ынангам да. Ошо ырга аралашып, поэзияга аралашуу дагы бул Кудайдан экен деп, анын жаратуусунда экен деп калдым да. Сизди угатып, эртеден бери агай ушул не деген керемет саптар да. Сонун саптар багы көлдүн толкуганын, көп нерсени багы жаратылышты, ошол жаратканды да камтып кетипсиз. Анан өзүңүз айткандай, бул жараткандан берилген бир белек деген сыяктуу өгүттү айтып атпайсызбы? Сизди угуп отуруп негедир мындай ой келди да, менде ушу ырыңызды угуп атып, Алыкул Осмонов биздин. Алыкул Осмоновдукуна окшогон чыгармага окшошуп кетет экен да. Анан сиз ушул чыгармачылык чөйрөгө аралашып калган соң, баягы биздин Кыргызстанда, кыргыз жергебизде жазуучулар союзу барбы? Ошол жерге да барып, өзүңүздүн бир ырларыңыз менен бөлүшүп, алар менен баягы чогуу чыгармачылык чөйрөдө бир иш алып барышкан учурлар болобу же андай нерсе жокпу? Эми ал ошол жазуучулар союзунун мүчөлөрү менен мындай таанышмын, досторум бар, классташтарым бар дегендей. Бирок өзүмдө мындай сен балким азыр мага ой салып атасың, балким ошол чөйрөгө аралашыш керек балким. Анткени жазуучулар баягы союзуна кирип, мүчө болуп деген нерсени айтып атам да. Бул өтө маанилүү, себеп дегенде бул сиз коомго дагы ыр аркылуу акын кандайдыр деңгээлде коомго бир өзгөртүү берет да. Бул да өзүнчө бир агартуу десек болот. Анан ошондон улам айтып атам агай. Аракет кылып көрдүңүзбү депчи. Жакшы сунуш. Ойлонуп көрсө болот экен. Жакшы. Анда эмесе ушул эми сиздин үй бүлөңүз жөнүндө да сураам келип турат. Бүгүнкү учурда канча баланын атасысыз, үй бүлөдө деги эле кандай атасыз, анан кандай тарбия берип жатасыз, канча уул кызды тарбиялап өстүрүп, баягы ар бирин өзүнүн жайына койдуңуз дегендей. Эми негизи 4 баланын атасымын. 3 кыз, 1 уул. 3 кызым удаа келатты, анан 4-чү уулум. Эми алар бир учурда кичинекей бала экен, бир учурда кичинекей кыз экен, бирок азыр бой жетишти дегенде. Эң кичүү уулум азыр 25-те. Ошол тууралуу да биякта ыр жазып койгом. Ошо 3 кыздын болдум атасы, 4-чү кыз болсо да мейли, Кудайым ушу аман эсен болсо экен апасы деп мындай жазган ырым бар да. Жакшы. Ошо бул бала бул Кудайдан берилген белек да. Анан ошон бул ар бир бала өзүнүн мүнөзү менен бул дүйнөгө төрөлөт экен да. Кудай баланы энесинин ичинде токуп атканда эле ошого мүнөз салып коебу. Ансардай ар бир бала өзүнүн мүнөзү менен төрөлөт экен. 3 кыз, 1 уулум бар. Эң улуу кызым азыр турмушта чыккан. Азыр 2 неберенин таятасымын. 2 неберебиз бар. Ошол балдарым эми чоңойду, эми алар дагы ошо үй бүлө курсун, куруп ар кимиси өз очокторун тутантып, өзүлөрү дагы ошо балалуу болушуп, малдуу, жандуу болушуп дегендей ар бир ата эненин каалоо тилеги экен. Ошентип турган учурубуз, ошо Колтун экөөбүз азыр ушу балдарыбыздын жакшылыгын тилеп эле жараткандан тиленип сыйынып аткан учурубуз да. Ошо бир кызым ошо улуусу
турмушта 2 кызым колумда азыр, анан уулум дагы жанымда. Жакшы. Демек, алардын бир жакшылыгына ортоктош болуп, ысык чайын ичейин деп турган учуруңуздар экен. Ошол айткан тилегиңиздин баарын Кудайым кабыл кылган болсун. Анда эмесе ушу үй-бүлөңүзгө арнап, балдарыңызга арнаган чыгармаңыздан да окуп өтсөңүз. Ооба, бул бир нече жыл болду азыр. Ошол уулум азыр 25ке чыкты. Ошол уулум апасынын курсагында эсинде жазганы эле ошол. Ошондо мындай деп жазган экен. Бул Теңирдин, Кудайдын берген батасы деп жазылган экен да. Так, бул жерде Теңирдин тийип батасы 3 кыздын болдум атасы. Эркиним дагы боюнда, Кудайым аны сактачы. Кыз болсо мейли ал дагы 4 кыздын болом атасы. Теңирим сенден суранам, эсен соо болсун апасы. Уулду кылсаң Теңирим, ал сенин берген белегиң, жанатан болуп аталып, желбиреп турсун желегим. Теңирим берсең, наристе өзүңдүн ысмың даңкталсын, сен курган ушул үй-бүлө, жерде да сени даңктасын, жерде да сени даңктасын. Мээримдин аты өзүнө, кубулжуп чиркин төп келет, айыбын сезсе өзгөчө, кечирим сурап тез келет. Мырзайым сулуу чүрөгүм, өзгөчө назик мүнөзүң, гүл деле чыдайт шамалга, кайраттуу да болсун мүнөзүң. Мирайым кызым эркемсиң, тактыңдан түшүп кетесиң, артыңдан келген бөбөккө угуп ал эми эжесиң. Кыздарым менин гүлдөрүм, силерди абдан сүйөмүн, түйшүктүү ушул жашоодо силер деп жашап жүрөмүн деп жазылат. Керемет. Керемет чыгарма. Эми бул жазылган учурда билбейм канча жашта экенин, бирок азыр менин уулум 25ке чыкты да. Ошол ар бир кызымдын өзү менен бу жерге мындай сүрөттөп кичине жазып койгом. Ошо мээрим атына жараша өзү мээримдүү да. Мырзайым деген кызым өзүнүн атына жараша мындай сулуу, Мырзайым айымдайбы. Анан мүнөзү назигирээк да. Анан ошол анын мүнөзүн назигирээк деп чагылдырып жазганга аракет кылгам. Анан Мирайым деген кызым 3-чү кызым эрке болуп чоңойду да. Анан Мирайым кызым эркемсиң, тактыңдан түшүп кетесиң, артыңдан келген уулга угуп ал эми эжесиң деп айтып аткан себебим. Эми сен кичинекей балага айтып аткандай да. Ошондой деп жазылган да. Уулуңуздун аты да өзгөчө экен. Жанатан деп аты. Жакшы. Бул Жанатан деген сөз бул Дөөт падыша деген болгон да. Дөөт падышанын жакын досу болот. Ошо Жанатан деп аталат. Жанатан. Ошо аты Жанатан бул эгерде чечмелесек, бул Кудайдын берген белеги деп аталат. Которулат да. Кудайдын, Теңирдин белеги, Кудайдын жараткандын берген белеги деп жана андай 3 кыздан кийин төрөлгөн уулум чынында эле эркек бала белек сыяктуу болду да. Жараткан өзү белек кылып берген да. Жакшы. Аты дагы ошо Жанатан, сен атың белек дегендей да. Керемет, Эсен агай. Чындап эле ар биринин өзүңүз ушу балдарыңызга ат кыйгарганда дагы биздин кыргыз негизиле эзилтен ата-бабалар ар бир нерсенин маанисине карап анан ысым кыйгарып келбеди эле. Анын сарында эсте ошол ата-бабанын жолун жолдоп, ар бир уулуңузга, кызыңызга ушундай тилек менен, жакшы ниет менен ысым кыйгарып турсуз. Анан жакшы агай, эң сонун сизге чыгармачылык ийгилик каалайм. Анан ушу үй-бүлөдө негизде баягы кандай атасы деген да суроо салдым жогоруда. Анан ушу балдарга тарбия берүү жаатында, алар менен мамилелешүүдө баягы негизде мен билгенден чыгармачыл инсандардын жүрөгү өтө назик болот да. Анан сиз дагы кандай атасыз да, кандай балдарга буга чейин мээрим кылып келатасыз деген. Ар бир ата албетте жакшы мээрим бергенге аракеттенет. Ошол учурда кандайсыз деген суроо да. Эми балам балалуу болгондо билесиң деп айтат эмеспи кыргыз. Ансарындай аталарыбыз ушинтип айтып калчу эле. Балам балалуу болгондо билесиң деп. Ансарында ушу балалуу болгондон кийин анан баланын мээримин, ошо баланын назиктигин көргөндө
ал ата болобу, апа болобу, ошол балага болгон мээримин салгысы келет экен да. Мээримин салгысы келет экен. Ошо бала оорубасын, сыктабасын деп бир апанын айтканы бар го, жана көп балалуу. Эми апанын ордуна ата деп койсок деле болот да. Апа, ата ушунча балаңыз бар экен, 12 балаңыз бар экен, кайсынысын жакшы көрөсүз деп айтса, анан ал айткан экен, кимиси ооруп атса ошону жакшы көрөм деп айткан экен да. Ансандай эми алардай 12 балалуу болгон жокпуз, эми ошо берген Кудайдын берген белегин колдон келишинче аларга таалим тарбия берип, ошону менен бирге эле өзүбүз үлгү болуп жашаганга аракетибизди дагы эле кылып келатабыз да. Ошо балдарыбыз биздин айткан сөзүбүздөн эмес, биздин жашаган жашообуздан үлгү алсын депчи. Анткени бул маанилүү экен да. Анткени багы бир айткандай, тамеки чегип аткан ата анан баласына: "Ай балам, тамеки чекпе" деп айтса, бала балким ошол учурда угушмуш этер, бирок ал бала деген тигинин айтканын эмес, бирок кылганын кылышы мүмкүн да. Ошондуктан ошо балдарыма үлгү болгонго аракет кылам. Ошо айткан сөзүм менен кылган ишим айкалышып турсун деп аракет кылам. Дайым эле айкалышкан учурлар болот, айкалышпай калган учурлар болот. Бирок аны да түшүндүрүп айтып дегендей. Бирок мен балдарыма бир эле учурда мээримдүү ата, бирок ошол эле учурда кандайдыр туура эмес нерсе кылынган, туура эмес нерсеге олуттуу караган атамын да. Олуттуу караган өз учурунда айыбын ашкер эле алган, бирок ошол учурда сүйүү менен айта алганга аракет кылган атамын да. Эң күчүү балам 25ке чыкты, бул чоң киши болуп калды да. Бул киши менен только чоң кишидей сүйлөшөбүз, аркада туруп алып чоң кишидей акыл кеңеш айтышып, андан кеңеш сурап, кантсек, эмне кылсак, кандай деп ойлойсуң деген учур келди азыр. Ошондой учурда азыр доор сүрүп өмүр сүрүп атабыз. Жакшы, жакшы, абдан сонун. Негизи ошол бала тарбиялоо жөнүндө да бир аз сөз кылып кеттик. Анан акыркы учурларда биз кайды гана карабайлы, ошол эле жаңылыктар аркылуу, мына биз бүгүнкү күндө көрүп аткан соцсеттер аркылуу баягы адамдын төбө чачын тик тургузган бир окуяларды угуп калабыз да. Ошол эле үй бүлөлүк зомбулук дейбизби, кээ бир аталар баягы балага тарбия берет десе эле ашыкча, аша чаап, мындай зөөкүрдүк көрсөткөндө аталар жок эмес биздин коомдочу. Анан ошондо ашыкча баласын өтө мындай зомбулук көрсөтүп, өзгөчө ушинтип сабап, анын денесине залал келтирген бир аталарга кандай кеңеш айтат элеңиз? Бул тарбия эмес да. Бул баланын келечегине балта чабуу да. Ал бала ошол коркунуч менен жашаган балада ички дүйнөсүндө жараталат. Жаратылган бала келечекте башкаларга да жаратылып келиши мүмкүн да. Ошондуктан мындай аталарга айтар элем, эң негизгиси айткан сөзүң менен жашаган жашооң ылайык мындай төп келип айкалышып туруш керек да. Эгерде сен жашооң айкалышпай атса, бир айткан экен, сен бирөөнү тарбиялагандан көрө сен биринчи өзүңдү тарбияласаң дейт. Анда сенин тарбияңды көргөн балаң тарбиялуу болот дейт да. Ансарындай эле биз бирөө балдарыбызды тарбиялагандан ордуна биз өзүбүздү карап, мен кандай атамын, мен кандай таалим тарбия берип атам, кандай үлгү болуп атам деп өзүң карап, анан эгерде адам өзүнө мындай суровый дейбизби, өзүнө каардуу болуп, өзүнө талапты чоңураак коюп, туура жашаса, анда бала дагы жакшы таалим тарбия үлгү алат да. Ошондуктан аталардан суранар элем, ушу балдарга кол көтөрөрдөн мурун сен өзүң кандайсың деп мындай биринчиден өзүңөргө суроо салууга да. Өзүлөрүңө собол салып, суроо салып, ошого жооп берип, эгерде жообуң сени өзүң өзгөрүшүң керек деп атса, анда өзгөрүш керек. Ошондо мен өзгөрсөм, анда балдарым өзгөрөт да. Ошол эң негизгиси. Жакшы. Жакшы, Эсен агай. Сиздин азыр ушул биздин көрөрмандарга жакшы ойду айтып отуруп, анан бир нерсени эске салдыңыз да. Баягы бир адам айткан экен,
бирөөнү сындаштан мурун биринчи бир аз барып өзүңдү күзгөгө бир каранып келип алып анан айт депчи сын пикир айт деген ошол сыяктуу бир таризде айтып өттүңүз. Анан бул дагы болсо бул коомго биздин мындай кийинки жаштарга жакшы акыл насаат деп мен эсептейм. Абдан жакшы агай. Анан дагы ушул чыгармачылыгыңызга кайрылсак, мисалы сиз жогоруда айтып өттүңүз маектешүүбүздүн башында мен кээ учурда бир баягы заказ ала калып жазган акындарга окшоп бир теманы айтып койсо ошону улап кетип андай акын эмесмин депчи. Бул өзгөчө бир жараткандан берилген өзгөчө талант. Анан ошол учурда бул убакыт мезгилинде келип турат деген сыяктуу айтасыз да. Кандай учурда баягы сизге ырсаптар келет? Мисалы мен угуп калчумун, кээ бир баягы ыр жазып жүргөн акын эжекелерибиз айтып калат, баягы жаз мезгилинде ыр жаратам, кээ бирөө тескерисинче мен кышында жаратам дейт. Кээ бирөө болсо күз мезгилинде күркүрөгөн күздө мен өзгөчө илхом алып анан ыр жазам дейт да. Ал эми айрымдар болсо түн бир окумда туруп алып ыр жазганга туура келет деп калышат. Сизде ушул жаатта кандай? Ар бир акындын азыр өзүң айтып кеткендей жаз мезгили ал адамга кандайдыр ышыктануу, эргүү берсе керек. Ошол эле биздин жаратылыш эргүү берет. Ансанда меники деле ошондой жаратылыштын эргүүсү бар. Ошол эле мезгилдин кандай мезгилде жашап атабыз, ошол мезгил. Мисалы үчүн саясий абал деген мени кабатырданган, мисалы үчүн кабатыр кылган азыркы муундардын кандайдыр ички ой толгоосу бизге окшобой кандайдыр туура эмес жака кетип бараткан сыяктуу ушундай нерселер. Мындайча айтканда менин капалануум да кубанычым да мени ыр жазууга түртөт да. Мен бул көбүнчө ооба сырткы нерселер жаратылуу, бирок көбүнчө менин ички дүйнөмдөн пайда болот. Ички дүйнөмдө мен ойлонуумда эмнени ойлонуп атам, кандай абалда турам, ошол дагы мага ыр жазганга мындай түрткү берет. Ошондуктан мен тигилерге дагы кошулам. Мындай да болот, тигиндей да болот. Анан жогоруда айтып кеткенибиздей, бул мен өзүм айтканымдай бул Кудайдын берген мындай эргүүсү го дейм да. Ички дүйнөңдү жазып кой дейт. Анан мен дароо жазып кагазга жазам, анан кетип баратканда эле саптар уланып кете берет. Ошентип жаралып калган ырлар да болот. Сиздин чыгармаларыңыз көбүнчө руханий жака багытталган экен десек, жаңылышпайбыз э? Жогоруда айтып өттүңүз, баягы кээ бир учурда ошол коомдо болуп аткан ар кандай саясий дагы, социальный абалдан улам дагы толгоонор болуп анан ыр жаралат депчи. Бул тематикада дагы ырларыңыз барбы? Ырларым бар, бирок муну азыр ачып караш керек болот да. Мисалы үчүн мен өзүм ата катары деле мама тиги мамасы деле колтум деле биздин төрт элебиз балабыз бар. Кээде бир баланын атын айтыш үчүн төртөөнүн тең атын айтып чыгыш керек болот да, та деп. Бусуңбу сенсиңби деп анан аягында акырын айткандай да, өзүнүн атын айтканда. Ансыкарда эле ырлар канчалык көп болсо, эми анчалык деле меники көп эмес, 100дөн ашык ыр бар болсо керек, андан көбүрөөк. Анан ошону деле каякта жазасың калат, анан ошону эстеш керек болот, аны даярдаш керек болот дегендей. Ошо дагы бир жерде жазылуулар бар, ошо азыр даяр жок да. Сиздин чыгармаларыңызды, ырсаптарыңызды ырдап жүргөн биздин ырчылар, чыгармачыл инсандар барбы? Ооба, бул акыркы канча бир ай болуп калдыбы, же бир нече ай болуп калдыбы? Сүйүү деген ыр бар. Ошол сүйүү деген ырга азыр ошо обон жазган ырыс эже, ырыс Чо, фамилиясы Чо. Ырыс эже обон жазды. Азыр болсо ошо аткаруучу Данияр деген жигит азыр ошо опера балетте солист экен. Ошол жигит ырдап чыгып атат. Мен эми балдарымдын арасынан мындай поэзияга жакын жазганы
улуу кысымда бар эле, анан азыр билбейм кандай жазып жүрөтүм экен. А так мындай менин ырларымды чогултуп, аларды верстка кылып, дизайн неме кылып, китеп кылып жасап аткан уулум да азыр. Уулум аракет кылат, даже өзүнүн менин сүрөтүмдү кичинекей кезинде 7 жашындабы же 14 жашында менин атына отургузуп алып сүрөткө тартканы бар. Кагазга өзү тарткан да. Жакшы. Ошол сүрөттү биринчи барагына менин сүрөтүмдү коюп ошол китепти жазып атат да. Өзү ошол китепти версткасын кылып, дизайн неме кылып даярдап атат. Басмаканагачы ошо. Адам баласы бул дүйнөдө жашаган соң сүйүү деген нерсе сөзсүз. Баягы сүйүү десек эле баягы эки адамдын ортосуна сүйүү эмес, албетте бул ошол эле сиз айткандай, жогоруда айткандай, башында айтып өткөндөй, ата мекенге болгон сүйүү, үй бүлө болгон сүйүү, ата менен баланын ортосундагы сүйүү, анан ушул акыркы дагы чыгарма жазган экенсиз сүйүү жөнүндөчү. Балким ошол жөнүндө да окуп бересиз. Же азыр даяр эмеспи? Азыр даяр, ошол ырдга 10 жазылды, анан ырдалып атат. Бул сүйүү деген бул денеге эле байланыштуу эмес, бул мекенге болгон сүйүү, өзүң айткандай, мекенге, жерге болгон, ата энеге болгон сүйүү, Кудайга болгон сүйүү, Кудайдын болгон сүйүүсү дегендей да. Анан бул атың сүйүү, сен өчпөйсүң дилимден. Баары бүтөт, баары кетет дүйнөдөн, бирок сенсиз жашап жүрсөк бул жерде, укчу сүйүү, орун алчы жүрөктөн. Сүйүү козгойт жүрөгүңдүн кылдарын, калем берип ал жаздырат ырларын, ыр түрмөгүн ак кагазга жазган соң, түшүнөсүң анын ачкан сырларын. Сүйүү өмүр, жоктон барды кыла алган, сүйүү менен ушул дүйнө жаралган, сүйүү, ал түбөлүк жаратман, күн шооласын ал биз үчүн тараткан. Сүйүү деми үшүгөндү жылытат, капалууга үмүт берип кубантат, ооруп жаткан оорулууга күч берип, айыкпаган илдетинен сакайтат. Сүйүү дары жараланган жүрөккө, сүйүү жарык караңгыда жүргөнгө, жалгыздыктан жапа чеккен жан үчүн, сүйүү жолдош ишенимдүү өмүрдө. Сүйүү күтөт талыкпастан табам деп, сүйүү издейт адашкан уул кыздарын, сүйүү деген күнөөкөрдү кечирип, сүйүү жолун момундукта ыйгарат. Баракелде, Эсен агай, абдан жакшы. Калемиңиз курчуй берсин. Рахмат. Сизге дагы мындан ары дагы чыгармачылык, көптөгөн ийгиликтерди каалайм. Ошондой эле эң негизгиси ден соолук болсун. Ден соолукта болуңуз деген тилегимди билдирем. Анан бүгүнкү менин руханият көрсөтүүмө дагы атайын алтындаган убактыңызды арнап, маектешүүгө менин сунушумду четке какпай, макул болуп, ушу жалпы элибиздин, журтубуздун руханий жашоосу өзгөрүш үчүн руханий багытта сонун чыгармаларды жалпы эл үчүн тартуулай бериңиз. Тартуулап атканыңыз үчүн рахмат. Анан сөздүн аягында менин бүгүнкү ошол руханият көрсөтүүбүздүн жалпы көрөрмандарына кандай каалоо тилек айтат элеңиз? Биринчиден силерге ийгилик каалайм. Руханият бул силердин көрсөтүүңөр, программаңар дагы да өсө берсин, дагы ийгиликтер жарала берсин. Ошону менен бирге элибизде, жерибизде ынтымак, тынчтык, барчылык, токчулук болсун деп каалайм. Кудайга шүгүр, азыр экономикабыз аз-аздан болсо да көтөрүлүп келатат. Кудайга шүгүр, баардык бийлик Кудайдан дейт. Ушу бийлик Кудайдан деп келди. Биздин азыркы ажообуз үчүн Кудайга ыраазычылык айтам. Жана ошол дагы кыргыз элибизде ынтымак, сүйүү, тынчтык болсун. Анан келечегибиз болгон бизден кийинки муундарыбыз, биздин балдарыбыз ушу кыргыз элибизди, кыргыз жерибизди даңазалап даңктаган мындай мекенчил угул кыздардан болсун деп каалар элем да. Мекенибизге ынтымак, тынчтык, сүйүү болсун.
Силердин дагы да айтарым ушу кызматыңар өсө берсин, ийгилик. Рахмат агай. Чоң рахмат сизге, ырачык билдиребиз. Баардык тилегиңизди кабыл алабыз. Ал эми урматтуу көрөрмандар, ушун менен бизге бөлүнгөн убакыт да өз соңуна келип жетти. Бүгүнкү программабыздын башкы каарманы жогоруда мен атап өткөндөй эле ушу өрт өчүрүү кызматында бир топ жылдан бери эмгектенип келген жана учурда колуна калем сапа алып ар бирибиздин руханий жан дүйнөбүздүн байышына өзгөчө салым кошкон сонун инсан десем болот. Бул Чоткараев Эсенбек мырза менен Маек болду. Кайрадан сиздер менен руханият көрсөтүүсүнөн кезишкенче жалпыңыздар амандыкта болуңуздар, саламатта болуңуздар.